4 күнмү 5 күн жашады, өлүгү чыкты деп. Мойнунда деген мындай издер, кызыл издер бар экенин көрдүк да. Oldin ham shunaqa bo'ynida zasuslar bilan yurar edi. Bu er-xotinning aloqasi. 28 жаштагы Мухайо Шарипова 8 январда каза болгон. Келиндин жакындары аны киши колдоо болгонун айтууда. Маркум акыркы 7 айдан бери атасынын үйүндө жашап турган. Жолдошу чет өлкөдөн келип, келинди үйүнө алып кеткен. Арадан бир жума өтпөй Мухайо каза болгон. Мага аялым звонок кылды да. Аялым звонок кылып, кызыңыз өзүнө кетип калыптыр, срочно келиң деди. Мен кантип чыгып кеткенин билбейм, үйдөн чыктым, бардым. Үйүнө барсам уже кызым жок экен. Аялым алардын үйүнүн астында турган экен. Анан отургузуп кеттим, скорыйга бардым. Скорыйга барсам алып кетиптир уже. Кызды алып кетишиптир уже. По возможности кирдим, көрдүм. Көпчүлүк медиктер эме кылышты, аракет кылышты. Билбейм, 1 саатка, жарым сааттан ашык 1 саатка жакын. Ар жактан медиктерди чакырып чогуп аракет кылышты, бирок эме кылыша албады. Анан экинчи этажга алып чыгып кетти, реанимация бирдеке алып чыгып кетти. Ошол жака кирип анан кызымды көрдүм. Ошо след эмелер бар, эмнелерди аларды эми засос деп эме кылып атышат, бирок засос эмес экен, ал ошондой болуп чыгып атат да азыр. Бизге клиенттер кайрылды, ошол кызыңызды больницада экен, оору экен деп, бирок ошо больницага барсак уже моргда экен кызычы. Анан ошо врачтардын айтуусу боюнча кыз уже өлүк, жансыз дене несин алып келишкен. Алып келген анан биз кыз кароо жүргүзүү учурунда ошо кыздын мойнунда деген мындай издер, кызыл издер бар экенин көрдүк да. Маркумдун жакындары медициналык экспертизадан өткөрүүнү талап кылышкан. Анын жыйынтыгы кече 5 февралда чыгып, мойну кысылып каза болгон айтылууда. Талабым мен чындыкты чыгарып берсин деп атам. Мага эч нерсе керек эмес. Только чындыкты, то что болгондой кылып чыгарып берсин деп атам. Бул мага эч нерсе керек эмес. Просто мен ушул күнгө чейин жазган жокмун. Мына 1 ай болуп атабы. Экспертиза чыксын, если экспертиза өзү өлүп эме болуп калган болсо, Кудайдан эме, өз ажалы менен кеткен болсо, мен жазбайм деле деген болчумун. Бирок кече экспертиза чыгыптыр. Ушундай эмелер чыккандан кийин мен уже удушение, убийство болуп чыккандан кийин мен уже кантип отурушум керек мен азыр. Жазасын алыш керек да бу эми азыр. Убийство болуп чыккандан кийин. Экспертизанын корутундусун тергөөчү алды, чоң алды, барып көрүп, ошол жерде ошол механический асфиксия деп коет, ошону муунтуп өлтүргөн же ошол адамды ошол дем жетпей калып өлдү деген жыйынтыгы келди да, өзүм октум менчи. Анан ошол адам муунтканда ошол кекиртек дагы жаракат алат экен, жабырланат экен. Ошол кекиртектин сүрөттөрүнөн бери баарын эксперттер толук кандуу кылып чыгарышыптыр да, көрсөтүптүр. Анан ошону кече күнү эртең менен тергөөчү алган. Ошо алып, эми биз кылмыш иш козгоп, бул жактан арыздарды тиешелүү түрдө алып, анан камайтка дегенбиз. Анан арыз беребиз деп атасы келсе, эми азыр туруп туруп эле арыз албайбыз деп ошентип коюшту. Анан биз жетекчиликтине кирдик, бул жакта кирсек, ал жерде дагы проктор барып азыр кеңешип келели деп ошон кеткен. Анан кечинде эле биз эч ким чакырбады, эми кечке маал тергөөчүнө эмне болду, камадыңбы, кылмыш иш козгодуңбу, бул жакта жалбырагычы кылып качан табасың деп сурасак, эми азыр беркини ошо күйөө баланы коюп жибергендигин айтты. Айтып, мына бүгүнкү күнгө чейин камалганды же камалбаганды бизге белгисиз болуп атат да. Маркум келиндин кайыненеси окуяны өз версиясында айтып берди. Окуя болгон күнү келиндин эси ооп жатканын көрүп, ооруканага алып барганын кошумчалады. 8-күнү болду эрте менен. Времянкага ош кичине кызым үйгүрүп түштү. Үйгүрүп түшүп, бөбө деди, сизди дадам чакырыпты. Буям деди, напас оламайапты экен деди. Энди бул немасы болду дедим. Чыгып, колумуздан келгениче карап жардам берели десек, хали бир ахвал эси ок экен. Келиним, оглум жардам көрсөтөт экен. Эне уже хамма ойганды, балалары алдыда йыгылып отур. 3 баласы менен бирге жатышады, 5 битте хонада жатышкан экен. Машинаны жүргүзүп, немеге бардык, приемныйга алып келдик. Больницага киргенде пульсini past deyishdi. Давление түшүп кеткен деди. Пульсы past dedi. Первый помощь ko'rsatishdi. Bitta ukol sayishdi. Lekin kapelnisaga jo'natdi Alisherdi aptekaga. Birdeka dori yozib berishdi, bu aptekaga yugurib borib dori olib keldi. Kapelnisa qiladigan vaqtda ejaka sizlar chiqinglar, sizlarda bu yerda ishinglar yo'q deb vrachlar chiqarib yubordi. Muhtaram Nishанова келининин үйүнөн ар кандай компаниялардын дарыларын тапканын, аны келини ичип жүргөнүн кошумчалады. Мухайонун өлүмүнүн себеби ушу менен дагы байланышы мүмкүн экенин айтууда. Эми биз экспертиза шу дориларды чыгарамыкен. Endi nimasi причина смерти не обнаружена dermikin, nima der ekan deb o'tiribmiz ekspertiza kutib. A bular bo'lsa ekspertiza chiqdi, это убийство, bo'g'ib o'ltirgan deb kecha mahallada hayvay solishdi. Buni qo'shni mahallaga qarindosh urug' ekspertiza chiqibdi-yu, Alisher bo'g'ib o'ltirib qo'yibdi-yu deyapti.
Endi bu to'g'ri emas-da. Mana milisaxona, mana следователь, mana prokuratura, mana ishchilar kuzatishyapti. Mana bolam shu yerda. Kecha biz kelib показания berganmiz. Bugun yana chaqirdi. 8 январда облустук ооруканадан милицияга кабар түшүп, келиндин өз үйүндө каза болгондугу айтылган. Бул факты Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарды каттоо журналына катталып, териштирүү иштери башталган. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө маркумдун күйөөсү Н.А. Тужаран 1992 туулган Н.А. Тужаран ал өз көрсөтмөсүндө белгилеп кеткендей, аял өзү ооруп калгандыгы, ооруп калганда ага биринчи жардам көрсөтүп, ооруканага алып баргандыгы айтылган. Ал эми териштирүү иштеринин жүрүшүндө дайындалган экспертизанын жыйынтыгы 2025 жылдын 5 февраль күнү чыкканына байланыштуу азыркы учурда тийиштүү жарандар суракка алынып, экспертизада моюн органдарынын кол менен кысуусу боюнча каза болгон деп көрсөтүлгөн. Бул боюнча бүгүн кечке мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Маркум Мухайо Шарипова 1996 жылы туулган. Ал 10 жыл мурда турмушка чыгып, артында 2 кыз, 1 уулу калды. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.